Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев мындан бир нече күн мурда адам колдуу болгон үй бүлөнүн окуясы боюнча Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. жаңы жагдайларды айтып бергенин Спутник жазды. Эскерте кетсек, 16 февраль күнү кечинде 5-Кичи районундагы батилердин биринде 51 жаштагы аял жана анын 17 жаштагы кызы менен жашы жете элек уулу киши колдуу болгон. Милиция бул кылмышка шектүү катары 36 жаштагы эркек кишини колго түшүргөн. Ногойбаев эркек киши менен аялдын мас экенин, бул экспертизанын жыйынтыгынан анык болгонун айткан. Батирден бөтөлкөлөрдү табышкан. Чатак 3 адамдын өмүрүнүн кыйгылышы менен аяктаган. Бишкек милициясынын жетекчисинин айтымына караганда, эркек киши мурда соттолгон эмес. Дене тарбиянын мыктысы. Жогорку кеңештин депутаты болуу үчүн шайлоого катышкан, күрөш менен машыгып келген. Кошуналар эмерек чылдырылгандай үн буюмдардын кулаганын, кыйкырыкты укканы менен ага маани берген эмес. Кыз терезеден секиргенде автоунаанын сигнализациясынын добушу да угулган. Жарандарды мындай учурларда кайдыгер болбой реакция кылып, өз учурунда маалымдоого чакырам. Үйдүн жашоочулары ызы-чуу туурасында үй комитетинин жетекчисине кеч кабарлашкан. Ал эртеси иштен келгенден кийин камераны кечинде карап, андан соң участкалык милицияга билдирген. Ал келип баарын көрүп, нөөмөтчүгө жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине кабарлашкан.